Assalamualaikum Kırgız elim kasiyetli kemenger Kırgız jurtum hurmatlı Kırgız Respublikasının prezidenti Sadır Nuruljaevich Japarov, hurmatlı Ministрлер Kabinetinin orunbasarı, Uluttuk Қауіпсіздік Мемлекеттік комитетінің төрағасы, hurmatlı Taşıyip Қамшы Қылышевич, hurmatlı Бас прокурор Асаналиев Мақсат Қуатович, hurmatlı İçki İşleri Ministri Ниязбеков Боламбек Омақонович, hurmatlı Башқы Жоғарғы сот төрағасы Сатыев Меделбек Асанбекович, мен сіздерге бұға чейін да бірнеше жолы қайырылып келдім біле. Жеке ішкер Құлманбетова Айжан Тағай Болотова деген аял Бішкек шаһарлық ішкі істер басқармасының тергөө қызметі тарапынан 25 сентябрь 2025 жылы қамауға алынды мошенничество бойынша. Бұл қамаққа алынышына біз наразыбыз. Мен ишенимде өкүнүмүн. Дегенде Кийизбаев Теңизбектин ОЖК көрсөтмөсүнүн негизинде камалып атат деп эсептейбиз. Кулманбетова Айжан Тагай Болотова 11 сентябрь 2025 жылы иштин жагдайы боюнча мага интервью берген 1 саат 11 мүнөт. Ошол мезгилде чыгарайын десем мүмкүн мыйзамдуу чечилип калат, азырынча чыгарбай эле кое турмуш деген. Анан 25-inde камакка алынганда мен 29-да видео чыгарсам, 30 күнү Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын тергөөчүсү Суппа Берлан деген телефондон чалып, аксакал келип кетиңиз, видео боюнча такташабыз дегенден мен эртеси бир күнү саат 11-ге барып, анан чалсам келдим деп чалсам, ошо тергөөчү тосуп алды. Анан ал тосуп алып барып, Суранчиев Шаршанбек Жолдош Алиевич деген полковник алып кирди. Ал жерде жарым саат күтүп отурдум, ал жумуш ордунда жок экен. Келгенден кийин иштин жагдайын боюнча эмнени айтат экен десем, сиз видео чыгарыптырсыз, Теңизбекти жөн эле жерден жаманатты кылып атыптырсыз. Ал деген апапагай таптаза жигит. Ал азыр аффективный состояниеде жүрөт. Сизге кокус көрүнүп калсаңыз көзүнө, сизди өлтүрүп коюшу ыктымал дегенен, урматтуу полковник, антип мени коркутпаңыз. Мен эгер ошонун колунан ажал табасың деп Алла Таалам маңдайыма жазып койгон болсо, мен сандык түбүнө салып койсо да ойлойм. Антип коркутпагыла деп анан дагы бир топ нерселерди айтты. Ал ОПГшник деп жазыптырсыз, тигиле булеле дегенде мен айттым, ал деген элдин баары айтып атат. Аны Кулманбетова айтып атат, булак отурат. Мени келип коркутту, мондай распискаларды бир нече кылып жаздырып кетти деп айтып атат. Чындыгында бүгүнкү күндө иштин материалынын ичинде $80,000 бир, $300,000 бир, $430,000 бир, $550,000 бир АКШ долларына расписка жаздырып отур. Эми жөнөкөй киши акча бербей туруп эле ошондо келе жаз деп жаз десе бере бербейт да. Корккон үчүн, опузалап мажбурлаган үчүн жазып берди да. Мен ошо Теңизбек сизди өлтүрүп коюшу ыктымал деп бир топ сөздөрдү айтып, Теңизбек эч кандай эч жерде учетто жок, апапагай жигит деп мактап, сиздин Кулманбетоваңыз болсо ашынган алдамчы, ошого да киши ишенеби дегендей сөздөрдү айтты. Эми тергөө башталып, териштирүү жүрүп атканда мага полковниктин ошентип айтканы мага өбөн учурады. Ал эми туура эмес да, бир битки бир багыты менен туура эмес тергөө жүрүп атканын далили катарында айтсак болот да. Мен ошол полковниктен чыккандан кийин Теңизбек деген Кийизбаевдин телефонун таап, ал ошол күнү кечинде чалсам туура эмес ойлобосун деп, эртеси күнү 2 күн эртең менен чалсам үйгө келем деди. Мен адрести бердим, келеби десем күтсөм жок. Анан кечинде чалсам, анан тиги жанагы
Түйске менен Карпинканын кетилишинде жолугушалым деди. Мен барып 20 минут күтүп отуруп анан Кийизбаев Теңизбекке жолуктум да. Мен айтайын деген мал жерде жанагы Кулманбетованын арызында көрсөткөн жүйөлөрдүн баардыгын такташтырып чыктым да. Ошол арызда эмне деп көрсөттү Кулманбетова Айжан Тагай Болотова. Ушул арызда көрсөтүлгөнүн баардыгын отрицать эте алган жок бул балачы. Бирок өзүнүн версиясын айтты да. Эми ушул жала менен каматып аткан адамдын сөзү закон, тиги чыркап күйүп аткан адамдын сөзү закон эмеспи, мыйзамдуу эмеспи. Эмне үчүн Кулманбеттин айткан сөздөрүнө, жагдайларына көңүл бөлгөн эмес деген суроо туулат да. Ал турмак мен ушул териштүү муну Кулманбетованын арызынын ар бир жүйөлөрү боюнча териштип жатканда сиз Саматов Жыргалбек деген депутат таанышпы десем, ооба мен жакшы байланышым бар деди да. Кулманбетова айтып атат, ал менин өкүл атам деп мактанып, Саматов Жыргалбек деген өкүл атам бар, ал Камчыбек Кыдыршаевич менен аябай жакшы. Мен эшигин тээп кирип маселени чечип чыгам деп, эгер мени үстүмөн арыз жаза турган болсоң капа болбо, колуңан эчтеке келбейт деп коркутту деп айтканы дал келип калып атат да. Эми бирок мен Камчыбек Кыдыршаевичти ушул ишке аралашты деп эч убакта айта албайм. Бирок Камчыбек Кыдыршаевичтин атын сатып, мына Эргул Теңизбек Кийизбаев колдонуп, бул ишкерди коркутуп, анан жанагындай 4 ири өлчөмдөгү долларга тил каталып атат. Бул эмне коркутуу, опузалоо, мажбурлоо эмеспи? Машиналарын тартып алып коюп атат, акчаларын алып коюп атат, кийим кечегин сөйкө пөйкөсүнө берип алып коюп атат. Ушунун баары эмне кылмыш эмеспи? Кийизбаевге туура, Кулманбетке туура эмес деп кантип тыянак чыгарды тиги полковник. Элдин арасында сөздөр жүрүп атат. Бул Дөө Чыңгыздын жанында жүргөм деп мактанып тигини коркуткан экен. Эркин деген Байпак Кайман атындагы жанагы токмоктун положениясы менен да чогуу жүргөн балдардан экен деп айтып атышат. Ал боюнча сурасам мен аякта учет аларга аралашкан эмесмин дейт. Аралашпаса эл эмнени айтып атат? Эл айтып атпайбы? Эл айткан үчүн мен айтып атам десем, жана полковник айтат, эл айта берет, элге да ишенебиз дейт. Бул полковник элге ишенип иш кылып атабы? Элге кызмат кылып атабы же өзү үчүн иш кылып атабы? Тергөөнү бир бетке жүргүзүп атат урматтуулар. Ошол үчүн мен силерге 6 октябрь күнү кайрылуу жолдоп президенттин администрациясына кирип арыздын баарын таратып чыктым эле да. Бир маселени туура чечип, тергөөнү же Ички иштер министринин тергөө башкармалыгына алып, болбосо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин тергөө башкармалыгына алып, ошол жактан тергөө калыс тергеп бергиле. Кулманбетова Айжан Тагай Болотованы эч жакка качып кетпейт, үй камагына чыгарып коюп сурап бергиле деп биздерге кайрылдым эле да. Бирок тыянак чыкпай атат. Мен көчөгүнү кайра да арыз жазып алып, жанагы полковниктин айткандары боюнча кызматтык иликтөө жүргүзүп, этиканы бузуп, кызмат абалынан кыянатты пайдаланган үчүн ага жоопкерчиликке тартып бергиле деп сиздерге арыз жолдоп, анан бир чыйра көчөгүнү таратып келдим. Ошондо барып генеральный прокуратурага кирип, менин арызым каяка кетти, мени качан кабыл ала турган болуп атасыңар? Мен жеке кабыл алуу боюнча 5 органга тең кайрылгам. Башкы прокуратура жеке кабыл алууну уюштурбастан аны Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөтүп жиберипти да. Эми урматтуулар, жанагы тергөө амалдарын жүргүзүүнү бир органдан экинчи органга алып бериш үчүн Бишкек шаардык прокуратурасынын колунан келбейт да. Аны только башкы прокурор же болбосо башкы прокурордун тергөө боюнча замы Бектургановдун гана колунан келет да. Тергөөнү алып бөлөк органга бериш үчүн. Мен ошон үчүн башкы прокуратурага жазып атам да. Урматтуулар, менин арызыма көңүл бөлүп, мени өзү жеке кабыл алып, менин оозумдагы чындыкты билип, анан таразалап, анан бир калыс чечим чыгарсаңыздар жакшы болот эле да. Мен айтайын дегеним мынау Теңизбек менен сүйлөшүп отуруп, жанагы Кулманбетованын айткан доводдорунун баарын териштирип чыккандан кийин сага мындай
жогору жакта отурган адамдар жардам берип атыптыр. Зам прокурор, генеральный прокурордун замы дагы ушул ишке замешан экен. Ошол чынбы деп сурасам, аттарын айткан жок, бирок ачык айтып мактанып атат. Мына телефондо мен жаздырып койдум. 5 минут өткөндөн кийинки сүйлөшүүдө туруп атат. Да, мен 7 ай чуркап жүрдүм. 7 айдын ичинде тыянак чыгара албай койгондуктан эң жогоруда турган адамдарга кайрылып, ошонун аркасы менен ушул результатка чыктым деп атат. Эми бул тергөөнүн ишине тааныш билиш аркылуу тергөө жүрсө, анда каяктагы акыйкаттыкты, каяктагы адилеттүүлүктү, каяктагы калыстыкты айтабыз. Каякта чындыкты биз ордуна кое алабыз, чыркыраган чындыкты. Эгер жогору жакта отурган адамдар аралашып тергөөнү бир бетке алып барып аткан болсо, ал эртең сотко барса дагы биз акыйкатты таппайбыз да. Биз ошон үчүн күйүп-пышып сиздерге кайрылып атабыз да, урматтуулар. Эми могу Кийизбаевдин өзү айтып атат, өз оозу менен, жогору жакта отурган үлкөн адамдардын жардамы менен мен ушундай жыйынтыкка келип атам депчи. Тергөөгө ошондой адамдар аралашканда каяктан адилеттүүлүк, каякта акыйкаттык, каякта калыстык болот, каякта чындык ордуна коюлат. Ошондуктан башкы прокурор урматтуу Максат Кубатович, өзүңүз жеке көзөмөлүңүзгө алып ушул ишти же улуттук коопсуздук комитетине берип, же болбосо ички иштер министрлигинин тергөө башкармаларына өткөрүп бериңиздер да. Шаардык тергөө бөлүмүнүн өзгөчө иштер боюнча бөлүм башчысы жанагы полковник Сарсенбек деген. Ал тергөөнү калыс тергебейт. Мен бир жарым саат отуруп чыктым. Ал вариант менен кетсе тергөө бүттү деген сөз. Эми жеке жолуксам ал Туранчиев боюнча да көп маселени айтам го. Жанагы тиги Теңизбек Кийизбаевга мен суроо берип атам. Жанагы Айгүл Асанбаева деген жанагы 8 жолу алдамчылык беренеси менен кылмыш жоона тартылып 3 жыл түрмөгө отуруп чыккан аял. Бүгүнкү күндө дагы 3 эпизод менен кайра иш козголуп түрмөдө отурган аял. Менен сенин кандай байланышың бар десем, эч кандай байланышым жок. Такыр байланышым жок дейт. Кайра мен аудио, видео звонок менен чалып, сенин байланышың болбосо, бул сен Кулманбетовадан акча аласа болсоң, 3 жыл бою эмнеге сен кайрылган жоксуң Кулманбетовага десем, айтып атат. Мен Кулманбетовага барып акчамды доолайын десем эле Айгүл Асанбаева телефон чалып эле, чалба, барба, Кулманбетова барба деп тыйып 3 жыл келди. Анан айлам кеткенден мону 7 айдан бери ушу чуркап жүрөм дейт. Ушуга кантип ишенсе болот? Эгер Айгүл менен байланыш жок болсо, 3 жыл бою телефон менен байланышып барба десе, барбай аткарып жүрсө, значит бул экөөнүн ортосунда чоң байланыш бар да. Эмне үчүн бул экөөнүн ортосунда байланышты телефонун распечаткасын чыгарып, булар бир жылда канча жолу байланышкан, бир күндө канча жолу байланышкан, Айгүл менен Теңизбектин ортосунда кандай байланыш бар деп эмне үчүн текшерилбейт деген суроо бар да. Чечилбейт. Жанагы 4 жолу килтейген долларга расписка жазып коркутуп алып кетип атат. 80 миң, 300 миң, 430 миң, 550 миң деп. Аны жөнөкөй эле киши го. Жөн эле албай туруп эле жөн эле жазып бере бербейт да. Значит, жанагы Кулманбетованын айткан сөздөрүнүн чындыгы бар деп эсептейм. Себеби ал айтып атат. 2 кызың эң баалуу эмнең бар, ал сенин 2 кызың. Биринчи 2 кызыңды жок кылам, андан кийин өзүңдү боздотуп туруп жок кылам деп айтты деп видеодо сүйлөп атат го. Видеодо айтып атат, Камчыбек Кыдыршаев мен эшикти тээп кирип туруп маселени чечип алам. Аяка бир жака арыстанчы болсоң эшектин тышоосу чечилбейт деп айтты Теңизбек Кийизбаев деп атат. Мынтип отурсак биз анда каяка барабыз? Адилеттүүлүктү анда бир жолу акыйкаттыкты, калыстыкты көм салып эле чыркыраган чындыкты тепсендиге калтырып анда каалаң ботколорду сала берсе болобу? Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, сизди жаманатты кылып атат. Сиздин атыңызды байланып акмактык кылып атат булар. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жанагы берки Айгүл Асанбаева деген жанагы супер алдамчы, ал болсо Каныбек Төмөнбаевдин атын жамынып алып, мен Төмөнбаев менен жердешмин, жакшымын, мамилем бар деп атат. Сиз менен Камчыбек Кыдыршаевич, сиз менен жакшымын деп атат жанагы Айгүл. Эми ошо мен ишенбейм алардын алдамчылардын сиз менен жакшы экенинечи. Просто сиздин атыңызды сатып ушундай ишкерлерге үстөмдүк кылып,
акчаларын тартып алган жагдайлар бар экенин айтып коюшубуз керек. Сиз өзүңүз да айтып жүрөсүз Камчыбек Кыдыршаевич. Менин атымды сатып, менин атымдан бир нерсеге барып үмүт кылып бирдеме требовать этсе, сразу мага чыккыла андай акмактарды жок кылам дедиңиз эле. Мен жакындан бери видео кайрылып атам. Мүмкүн сизге жетпей атат. Урматтуу башкы прокурор Максат Кубатович, урматтуу президентибиз, урматтуу ички иштер министри, урматтуу жогорку соттун төрагасы, ушул жагдайларга көңүл бөлүп койсоңуздар, анан мен дагы бир өтүнүчтү көчөгөнү жогорку соттун башкы прокурорго киргизип келдим да. Урматтуу Максат Кубатович, сиздерге кайрылуусунун себеби Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматында Жусупов Эрлан тергеп жаткан 03-051-2025 4-31 06-01 сандуу кылмыш иши тергелип жатат. Тергөө тарабынан иш бир тараптуу болуп жатат. Бир гана Кулманбетова Айжан Тагой болотуна ай угузулуп албаган чоң сумманы арыздануучу Кийизбаев теңизге өндүрүп берүүгө кызыктар болуп жатышат. Ал эми иштин ичиндеги сатуу келишимине караганда бул мүлктөр арыздануучу Кийизбаев өзү жана Асанбаева Айгүл Эркиновна жана анын кылмыштык шериктери инилери Эркинов Нур Мухаммед Таалайбекович жана Бактыбек улуу адилеттер аркылуу сатылгандыгы аныкталып тургандыгына карабастан тергөө бир тараптуу болуп жатат. Асанбаева Айгүлдүн кылмыштык аракеттерине олуттуу салымын кошуп, анын кылмыштык жолу менен алган кыймылсыз мүлктөрүн жок кылууга, сатууга ар дайым салым кошуп, Айгүлгө көмөктөшүп, аны кылмыш жоопкерчилигинен кутултуу максатынан чындыкка дал келбеген Асанбай Айгүлдүн айтуусу боюнча жалган көрсөтмөлөрдү бердиртип жаткандыгы аныкталып жатат. Ошондой эле бирок тергөө тарап бул жагдайларга атайылап көз жумуп, Асанбаеванын аракетин жаап жашырып, кылмыштын объектилери болгон кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн камакка салбай, ишти объективдүү карабай тергебей жатат. Ошондуктан биз бул ишти тергеп жаткан Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынан жана тергөөчү Жусуповдон баш тартабыз. Биз бул тергөөчүнүн ишти объектив тергөө жүргүзбөй тургандыгына көрүнүп, көзүбүз жетип турат. Маанилүү иштер тергөө кызматынын башчысы Суранчиев Сарсенбектин сөзүнөн кийин, жарым сааттык сөзүнөн кийин мен вообще ал жерде тергөө акыйкаттуу, объективдүү жүрбөйт деп эсептейм. Себеби арыздануучу Кийизбаев өзүнүн чоң кызматтагы тааныштары аркылуу бул ишти козготуп, Кулманбетовну каматканын айтып жатат. Мына мен 5 мүнөт өткөндөн кийин мен жаздырып койдум. Запистердин баардыгын мен 3 саат отурдум, 3 саатын тең жаздырып койдум. Ооба, сеники туура, укмуш кыйын экенсиң, сен жөн эле күйүп аткан турбайсыңбы десем, болгонун айтып берди да, болгондой. Эми бул жакшы эмес да. Асанбаеваны тааныйсыңбы десем, Асанбаеваны вообще тааныбайм дейт. Мамилем жок дейт эч кандай. Ал мен айтып атам, эгер Кулманбетовдон ушунча сумма аласаң бар болсо, Кулманбетова 3 жылдын ичинде кайрылбайсыңбы, карыздарымды бербейсиңби деп кайрылбайсыңбы десем, мен кайрылайын десем эле Асанбаева Айгүл чыга калып эле телефон чалып эле, токтот, Айжандан сураба дейт. Анан мен ошентип 3 жыл сурабай келдим дейт. Өзүнүн сөзүнө өзү каршы сүйлөп атпайбы? Мурдараак айтып атам, кандай байланышың бар, эмне тааныштыгың бар десем, такыр эчтеке тааныштыгым жок, байланышым жок дейт. Байланышы болбосо эмне үчүн Асанбаева Айгүл кайра тигиге чалса, анын сөзү менен 3 жыл тиги Кулманбетовдон акчасын доолаган жок. Эгер берген болсо, маселе маенде жатып атпайбы? Эки адам сговорго барып алып, акчалуу мени сызга отургузуп, кандай да болсо мындан акча чыгат деп, эки тараптан саап, муну банкротко алып келип такап атышат да. Урматтуулар, могу жерде айтыла турган көп нерселер бар. Мен ошо тиги жанагы Теңизбек менен сүйлөшүп отурганда, Саматов Жыргалбек деген депутат менен жакшы экенсиң, сен өкүл уулу экенсиң. Сен тиги Кулманбетовага барып коркутуп айтыптырсың, колуңардан эчтеке келбейт. Мен Ташиев менен маселени жөн эле дешин тээп кирип эле чечип алам деп айтыптыр. Мунун канча чындыгы бар десем, Саматов мен жакшы экенин айтты дагы, сиз Камчыбек Кыдыршаевич сиз боюнча айтканын жашырды, бирок жашырганы менен кайра мен дагы суроо берип, сизге ким жардам берип атат жогору жактан, бул тергөөгө ким аралашып атат десем, эң жогорку кызматта отурган адамдар дейт да. Эми ушинтип тергөө иштерине жогорку кызматта отурган адамдар аралашып алып, деп айттым. Кийизбаев Теңизбектин
пайдасына чечип бересиңер, могу акчасын өндүрүп бересиңер десе, эми албаган киши деле акчасын төгүп бериш керекпи? Эми тергөөгө аралашканды токтош керек го дейм. Мен эми ушу тергөөгө аралашып атат деп башкы прокурордун замында айтып атышат. Анан бирок кайсы айында 4 замы бар, анын кайсынысын айтып атат мен кайдан билем, билбей атабыз да. Бектурганов андайга барбайт деп эсептейм, себеби анткени тергөөнү башкарат. Ал тергөө боюнча зам, ал эч убакта андай ишке барбайт деп эсептейм. Анан калган 3 замдын кимиси киришип атат билбейм да. Эми ошондой эгер киришип аткан болсо тизгинин тартып токтотуруп коюңуздар, болбойт да. Анан мен көптөн көп суранарым, сиздерден өтүнүчүм, монол жагдайларды изилдеш үчүн компетенттүү тергөө жүргүзүш керек. Аны бул шаардык ички иштер башкарманын тергөөсү эч убакта бир тараптуу гана карап келген, бир тараптуу гана чечет. Ар тарапты карабайт деп биз көзүбүз жетти. Ошондуктан муну ички иштер министринин астындагы башкы тергөө башкармалыгына алып, ошолор тергесин. Же болбосо улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башкы тергөө кызматы тергеп, жыйынтык чыгарыш керек да. Ушул өтүнүчүмдү канааттандырып берүүгө мыйзам чегинде жардам бериңиздерди суранам. Андан сырткары мен сиздерден суранычым, мынау рецидивист эмес, эч кандай мурда кылмыш жообуна тартылган эмес, жогорку билимдүү жеке ишкер, кыргыз мамлекетине чоң салым кошуп жаткан ишкер айымды камап алып сурагандан көрө аны акыйкаттык адилеттүүлүк болуш үчүн үй камагына чыгарып коюп деле тергөө амалдарын жүргүзүп, анан чындыкка чыкса жакшы болот эле. Ошого бир мыйзам чегинде жардам бериңиздер деп атам да. Мына мен 6 октябрь күнү биринчи арызымды ушу 5 органга, президентке, урматтуу президентибизге, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич сизге, башкы прокурор Максат Кубатович сизге, ички иштер министри Уланбек Омоконович сизге, жогорку соттун төрагасы Медербек Асанбекович сизге жолдоп киргиздим эле да. Анан кечээ мен генеральный прокуратурага барып экинчи арызымды киргизейин деп барсам, ошол жерден айтат, сиздин биринчи жазган арызыңызды Бишкек шаардык прокуратурасына жөнөттү дейт. Айланайындар, мына тергөө маселесин бир орундан экинчи орунга которуш үчүн ал Бишкек шаарынын прокурорунун колунан келбейт да. Мен ошон үчүн чыркырап жазып атам да. Аны только Асаналиев Максат Кубатовичтин гана колунан келет, же болбосо Бектургановдун гана колунан келе турган иште. Ошондуктан мына экинчи арызымды дагы Бишкек шаарына жөнөтүбөй, мени могу 5 жерге тең жеке кабыл алуу боюнча кайрылдым эле. Мен жеке кабыл алып койсоңуздар жакшы болот эле да. Мен ишенимдүү өкүл, мен 10 баланын атасымын, 68 жаштамын. Ушул укугу бузулуп, калыс таппай, адилеттүүлүктөн, акыйкаттыктан тайган адамдар чыркыраган чындыгын айтып мага ыйлап келгендиктен мен ушул иштерге аралашып атам да. Урматтуулар, менин үнүмдү угуп, жеке кабыл алып коюңуздарды суранам. Мен муну Теңизбек жөнүндө көп маселелер бар. Мен ушул маселе боюнча видеону чыгарсам, сразу эле Сайраш деген аял чалды, өзүнүн кудасы болот экен, жылаандай сойлоп кирип, ажыдаардай соргон эме деп айтып атат. Бул илгертеден криминалда жүргөн адам деп айтып атат. Дагы бир врачтын үйүн тартып алган деп айтып атат. Эмне үчүн мындай жагдайларга биз көңүл бөлүп тергөөнү объективдүү жүргүзбөйбүз? Ошондуктан биз шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматына такыр ишенбейбиз. Бизди тергөөнү алып бөлөк органга бериңиздерди өтүнөм, суранам. Сиздерди терең урматтап, мен Токобаев Исмаил Төлөгөнович. Рахмат сиздерге.